Arab tili nөлдөн деген аттуу видеолорду жүктөп барабыз. Мындан максат ошол араб тилини, Кур'ан тилини нөлдөн үйрөнүп барабыз. Эми нөлдөн дегенде нөлдөн баштоочулар болсо тамганы таануусу жана сөздөрдү окуй алуусу кажет. Эгер тилди түшүнбөсө дагы. Биз негизинен араб тили нөлдөн дегенде Куранды окууну үйрөтпөйбүз бул сабактарда. Бирок ошол араб тилини, мындайча сүйлөмдөрдү, тексттерди которууну үйрөнөбүз, сөздөрдү жаттайбыз, кала берсе сүйлөгөнгө аракет кылабыз. Ушинтип араб тилини негизинен өзүбүз үйрөнүп баштадык. Ошол биз менен кошо сиздер дагы биргеликте үйрөнүп кетсеңиздер болот, сабактарды калтырбай бир четтен көрүп. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ад-дарсул аввалу. Окушту билүүңүздөр керек да. Анан могул жерде словарлар келет. Бул словарларды негизинен бир дептер ачып көчүрүп жазганыңыздар жакшы. Ад-дарсу сабак, аввалу биринчи деген, биринчи сабак. Мына бул жерде сөздөр келген. Хуа бул деген сөз. Жекелик түргө айтылат. Мына орусчасы астында жазылып турат. Хум алар. Көптүк түрү. Хуанын көптүк түрү хум болот. Анта деген сен деген сөз. Шу жазып жаттасаңыздар мыкты болот. Сен деген сөз. Бул жекелик. Энди антум деп койсоңуздар силер деген сөз болот. Бул уже антанын көптүк түрү антум. Силер. Анта сен, антум силер. Ана мен, нахну биз. Ана жекелик, нахну көптүк. Ана мен, нахну биз. Бул жерде ошол жактар айтылган. Бизде кыргыз тилинде дагы биринчи жак, экинчи жак, үчүнчү жак болуп бөлүнгөндөй эле ошондой. Ана, нахну дегендер бул мен, биз дегендер булар биринчи жак. Анта, антум бул экинчи жак. Сен, силер. Хуа, хум, алар бул үчүнчү жак. Мынакей бул жерде дагы жаңы сөздөр. Кабирун чоң деген сөз. Ошол бир нерсенин чоңдугуну айтам десеңиздер, кабирун деген сөз колдонулат. Кибарун, ушул кабирун дегендин көптүк түрү. Кабирун чоң деп мисалы бир эле буюмду айтсаңыздар, кибарун деп уже экиден ашык нерсеге кибарун колдонулат. Көп нерсеге. Согирун кичине деген сөз. Сигорун уже көптүк түрү кичинелер деп көптүк түргө айтылат. Товилун узун. Бул жерде азыр бизде кыргыз тилинде сынатооч деп коет, ошондой эле сынатоочко кетип атат да, узун деп. Товилун узун. Ошо мисалы бою узун, мисалы узундараак дегендерге ушул товилун колдонулат. Тивалун бул уже көптүк түрү товилундун. Бул уже узундар. Мисалы бул дарактар узун дей турган болсок, товилун эмес, уже дарактар болуп көптүк түр болгондон кийин тивалун колдонулат. Косирун кыска деген сөз. Кысорун көптүк түрү уже кыскалар. Сөздөр ушул эле, ушуну жаттап алсаңыздар, анан мынау астындагы текстти которуп машыгасыздар. Анан өз алдынча дагы мындай айтышыңыздар керек. Мисалы аль-жумалул арабияту дегени, аль-жумалу сүйлөмдөр деген, анан арабияту арабча сүйлөмдөр. Хуа кабирун. Хуа ал, кабирун чоң. Ал чоң деп уже биз сүйлөп атабыз мына. Эми ушунун эле көптүк түрү мына хум келет. Эми кабирунду дагы көптүк түрү кылып айтабыз, кибарун болот. Хум кибарун. Бул жерде ошол көптүк түрүнү дагы, жекелик түрүнү дагы
кадимкидей жаттайсыздар. Hum kibarun. Алар чоң. Же алар чоңдор. Anta согирун. Anta sen, согирун кичине. Sen кичине. Sen кичинесиң деп атат. Антум сигорун. Силер кичинесиңер. Сигорун деп мына көптүктөр колдонулуп атат бул жерде. Ана товилун. Ана мен, товилун узун деген сөз. Ошондо ана товилун мен узунмун. Нахну тивалун. Биз узунбуз. Мына уже көптүктөр. Нахну биз тивалун узун. Узунбуз деп автоматически өздөрүңүздөр которо бересиздер. Биз узунбуз. Хуа косирун. Ал кыска деген сөз. Хум кисорун. Алар кыскалар. Анта товилун. Сен узунсуң. Антум тивалун. Силер узунсуңар. Ана кабирун. Мен чоңмун. Нахну кибарун. Биз чоңбуз деген сөз. Ушуну менен мына биринчи сабак бүттү. Ушул бир четтен эле сабактар өтүлө берет. Ошол бир четтен жаттап кете берсеңиздер, уже бара-бара кадимкидей эле тексттерди которуп каласыздар, иншалла. Сабактарды калтырбай көрөсүздөр, анан каналыбызга катталып колдоп коюңуздар. Анан ушул видеолор көбүрөөк жайылуусу үчүн лайк басып коюңуздар. Ушул сөздөрдү жаттаңыздар. Буюрса араб тилини ушинтип нөлдөн үйрөнөбүз.